Кызды кыркүйдөн тыюу балким илгерки башка маңызы мааниси трактовкасы бар чыгар, бирок бизде кызды кыркүйдөн тыюуну абдан башкача түшүнүшөт. Аял кишиге эркиндик керек десе, сен ажырашканды, бейжай басканды, сойку болгонду үйрөтүп атасың дейт. Менин чечингеним бул эркиндик деп аталбайт. Бул азыркы кысымга карата менин жеке төңкөрүшүм жан дүйнөмдөгү. Болбосо жашоодо ачык чачык бейжай кийинбейм. Бул жөн гана образ десем болот. Анан аялга бизде билим тандоого уруксат берилбейт, кесип тандоого уруксат берилбейт, күйөө тандоого уруксат берилбейт, жашоого эркин кароого уруксат берилбейт. Биз аялды моминтип кыса берип, бул кысымдан улам. Ушунчалык кысылып жүргөн аял боштондукка чыкканда таяктын бул учуна чуркап кетишет. Эркин аялга канчалык мен сага ишенем, сенин колуңан келет, сен мону жасай аласың дей турган болсо, ошол ишенимдерди актап берет. Эркиндиктин артында сөзсүз чоң жоопкерчилик жатат. Жашоосуна бейжай кароо, бул сойкулук бейжай кароо деп аталат. Бул денесин тебелөө, руханий жагын тебелөө. Бул эркиндик эмес.